Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2018-жылы чыккан Кызыл белге аттуу тасманы көрөбүз. Улгайып калган каарманыбыз каарлыкты бейкапар өткөрүп жаткан мезгилинде тыңчылар келип сиз өлкөгө чыккынчылык кылгансыз деп эле кармап кетет. Анда эмесе көрүүгө камданып калсаңыздар окуянын аягын чогуу көрөлү. 2000-жылдын май айы Англия өлкөсүнүн борбору Лондон шаары. Каарманыбыз Джоан Элизабет Стенли үй жумуштары менен алек болуп жаткан. Бир мезгилде эле анын эшиги такылдап атайын багыттагы тыңчылар келип, сиз өлкөгө чыккынчылык кылгандыгыңыз үчүн айыпталып жатасыз, ошондуктан биз менен жүрүңүз. Калганын кеңседе түшүндүрөбүз деп каарманыбыз эчтекени билбеген абалда эле алар менен кетет. Ошентип алар кеңсеге бат эле жетип, Элизабетти атайын сурак алуучу бөлмөгө алып кирип, сиздин кылмыш ишиңиз жакында эле каза болгон Уильям Митчелл менен байланышы бар экен. Ошондуктан бизге бардыгын төкпөй чачпай айтып бериңиз десе, Элизабет эчтекени түшүнбөй, теги эмне болуп жатат, кайдагы чыккынчылык, эмне болгон кылмыш иши, мен эмнеден коргонушум керек десе, тыңчылар ага дагы бир жолу суроо салып, сиз 1938-жылы Кембридж окуу жайында окуган экенсиз десе, Элизабет ойго чөмүлүп кетет. Биз ушул жерде каарманыбыз Элизабет жаштык кезин эстей баштагандыгын көрөбүз. Оз көз сайма менен интернеттин ылдамдыгы секундасына 300, ал тургай 500 мегабитке чейин. Күчтүү деп ушуну айтсак болот. Үйдөгү телекөрсөтүү бардык манайга ылайыктуу 220дан ашуун телеканал. Нифига себе! 5 онлайн кинотеатр. Тасмаларды, сериалдар менен мультфильмдерди көрөбүз. Wi-Fi роутерди акысыз алабыз. Айына болгону 1080 сомдон баштап. Кошууга жетишебиз. Сайма күйгүзөбүз. Каарманыбыз Элизабет жаш кезинде оозу оймоктой, каштары керилген өтө татынакай кыз экен эле. Ал физика илимин жакшы көргөндүктөн Кембридж окуу жайында ошол илимди изилдеп, жаңы эле окууга киргендиктен сабагына өтө мыкты көңүл буруп, башка нерсе менен алектеле болчу эмес. Бирок ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз чоң курстагы окуучу кыздардын бири Соня менен таанышып калат. Соня өзү улуту еврей, Россияда төрөлүп, Германияда чоңоюп, азыркы учурда Англияда жашап, Кембриджде окуп жаткандыгын билебиз. Анан дагы ал коммунисттик идеологияны колдоочулардын бири эле. Ошондуктан ал каарманыбыз Элизабетти дагы өздөрүнүн чогулушуна чакырып, ал жактан бөлөсү Лео менен тааныштырат. Мындай чогулуштарга барып көрбөгөн Элизабетке ал жердеги жагдай көп деле жакпай. Бирок Сонянын бөлөсү Лео каарманыбызга жакты окшойт. Көрсө бул окуяларды Элизабет эстегенче ал жердеги тыңчыларга айтып берип жатыптыр. Анткени алар сиз коммунисттердин катарында болгон экенсиз деп суроо беришкендиктен, Элизабет кайрадан ошол мезгилге кайтып жообун уланта баштайт. Көрсө Элизабет менен Леонун ортосунда мамиле бекемдеп экөө кыз жигитке айланышып, каарманыбыз өзү коммунисттик көз карашты көп деле колдобогондугу менен, жигити Лео элдерге коммунизмди үгүттөп жүргөндүктөн ага көмөк көрсөтө баштайт. Ошондуктан алардын чогулушуна бат-баттан катышып, дискуссиялардан калбай, буга чейин сөз болуп жаткан Уильям Митчелл менен дагы ошол чогулушта таанышкан экен. Элизабет бул окуяларды айтып бергичекте көп убакыт өткөндүктөн тыңчылар аны үйүнө кетиришип, бирок эч жакка чыга албай тургандай кылып бутуна атайын аппаратты орнотуп коюшат. Анда каарманыбыз башына түшкөн маселе тууралуу баласына жеткирди. Анда баласы дагы эчтекени түшүнбөй, алар эмнеге мындай ишке барышты, сиздин коммунисттерге эмне тиешиңиз бар? Бул акылга сыйбаган нерсе го деп ачуусу келет. Анткени каарманыбыздын баласы дагы юридикалык кызмат көрсөтүп, жактоочу болуп иштечү. Ошондуктан ал эртеси күнү апасынын сурагына чогуу барып, жагдайды толугу менен түшүнөйүн деп апасынын айтып берген сөздөрүн угуп олтуруп калат. Анда апасы буга чейин айтып берген жашоо өткөн жолун уланта баштады. Ал убакта 1940-жыл келип, Англиядагы дүйнөлүк экинчи согушка аттанып, Германия менен өтө катуу салгылашуу башталган эле. Соня менен Лео Германиянын жарандары болгондуктан Соня Швейцарияга кетип, Леону болсо тартип сакчылар кармашып, ал коммунисттик идеологияны дагы тутунгандыктан өлкөдөн чыгарып Мен аралына кетүүгө муктаж кылат. Ошентип алардын буга чейин коммунисттерден топтолгон Коминтерн уюму дагы жоюлуп кетти. Бирок каарманыбыз дагы деле Лео менен аралыкта байланышты үзбөй бири-бирине кат жазышып, Элизабеттин Леоду дагы деле сезимдери болгондуктан анын айтканын жасай баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыз Леонун сунушу менен атайын жумушка орношту. Бирок ал жумуш каарманыбыздын өзүнө дагы аябай жакчу эле. Анткени Элизабет жаш кезинен физика илимин жактырып окугандыктан, ал жумушун аткарып жаткан ишкана так эле физикага түздөн-түз тиешеси бар болчу. Анткени ал жерде окумуштуулар ядролук жарылуучу затты ойлоп табуу менен алек боло башташат. Ошондуктан жумушка орношкон каарманыбыздан биринчи эле кол койдуруп алышып, бул жердеги маалыматты сыртка чыгарбаш керек экендиги тууралуу убадасын алышат. Кандай болбосун арадан күндөр өтүп, Элизабеттин жасап жаткан иштери башчысы Макска дагы жагып, убакыт өткөн сайын Элизабет жумушунда ийгиликтерди жарата баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде эле каарманыбызга эски таанышы Уильям Митчелл жолугат. Уильям дагы бир мезгилде Коминтерн уюмунда болгондуктан каарманыбыз менен жакындан тааныш эле. Ты не говорила, что работала над бомбой. Я не могла говорить. Бул сөздөрдү угуп олтурган Элизабеттин баласы дагы апасына аябай таң калып, сиз жарылуучу заттын үстүндө иштегениңизди айтпадыңыз эле го? Мен сиз тууралуу көп нерсе билбейт окшоймун десе, Элизабет баласына кайрылып, мен сенин дагы деле апаңмын.
Сени мурдагыдай эле жакшы көрөмүн, бирок биз жумушубуз тууралуу эч кимге айтышыбыз керек эмес эле. Ошондуктан сен бул тууралуу билбейсиң деп кайрадан башынан өткөн нерселерди айтып берүүсүн улантат. Күндөрдүн биринде Лео Англияга кайтып келиптир. Аны көргөн Элизабет кубанып эле кучактап ага сагынгандыгын билдирип, бирок Леонун Элизабетке болгон эч кандай сезимдери жок экендиги байкалат. Анткени анын бул жакка келген максаты бирөө эле болчу. Ал каарманыбыздын кайда иштеп, эмне менен алек болуп жаткандыгын жакшы билгендиктен, азыркы учурда согушка аттанып жаткан СССРга сенин жардамың керек. Англияда кандай күчтүү куралдар ойлонуп табылып жаткан болсо, СССРга дагы ошол куралдар керек болот. Ошондуктан сен ишканаңдан жаңы куралдардын чийимдерин алып чыгып беришиң керек десе, каарманыбыз уккан кулагына ишенбей, сен мени сагынбай эле башка көздөгөн максатың үчүн келген турбайсыңбы? Мен сен айткан нерсени эч качан кылбаймын, бул жерден тезирээк кетип калганың. Болду эми, мен сени көргүм жок деп Леону бөлмөсүнөн чыгарып жиберет. Бул күндөрдөн көп өтпөй эле Швейцариядан Соня дагы кайтып келди. Көрсө ал англиялык жигитке турмушка чыгып кайтып келүүгө мүмкүнчүлүк болуптур. Кандай болбосун жумуш уланып каарманыбыздын ишканасына бир күнү күчтүү окумуштуулар келип, анан дагы бийлик тараптан министрлер жөнөтүлүп иштин жүрүшүн текшере башташат. Анда ишкананын башчысы Макс Дэвис аракеттеринин күчтүү экендигин көрсөтүп, ал жерге Элизабеттин дагы салымы чоң экендигин билдирип, ишти тездетүү үчүн келген министрдин буйругу менен ишкана башчысы Максты Канадага жөнөтөт. Анткени алар менен биргеликте жарылуучу затты батыраак ойлоп табууга мүмкүнчүлүк бар эле. Ошондуктан Макс жанына жардамчысы Элизабетти дагы алып алып экөө кемеге түшүп жөнөшүп, көп убакыт чогуу жүрүшкөндүктөн Макстын аялы бар болгондугуна карабай эле ортодо маселе жарала баштайт. Алар кемеде бара жатып өздөрүн Джек менен Роза сездип айтор ишти ошол жерде эле бүтүрүп салышты. Ошентип көп өтпөй эле алар Канадага жетишип, өздөрү сыяктуу окумуштууларга жолугуп, канадалыктар дагы өзөктүк куралды ойлоп табууга аракет кылып жаткандыктан тажрыйба алмаштыруу ишин башташат. Бул жылдары Экинчи дүйнөлүк согуш аягына чыгып, Советтер Союзу жеңишке жетишкен болчу. Ошондуктан дүйнөдөгү күчтүү өлкөлөр өзөктүк куралды ойлоп табуу үчүн жарышка түшүшүп, кайсы өлкө биринчи ойлоп табат деген тапшырма пайда болуп калат. Бир күн эле Элизабет Канадада жүргөн учурунда анын жанына Лео келди. Лео каарманыбызга сөзүн баштап, Советтер Союзу Англиянын согушта жоголуп кетүүсүнө жол берген жок. Эгер Советтер Союзу жеңишке жетпегенде Германия Англияны толугу менен эле кырмак. Бирок азыр Англия убадасына турбай, өздөрү ойлоп таап жаткан курал-жарактар менен бөлүшүүдөн баш тартып жатат. Ошондуктан сенин Советтер Союзуна жардамың керек экендигин дагы бир жолу эскертейин десе, каарманыбыз жини келип, мага жакындаба дедим эле го деп ал жерден чыгып кетип калды. Бул окуялардан көп өтпөй эле Америка Оппенгеймердин жардамы менен өзөктүк куралды ойлоп тапкандыгы белгилүү болуп, Экинчи дүйнөлүк согуш аяктап Германия жеңилгендигин мойнуна алгандыгы менен, Германия менен шериктеш болгон Япония дагы деле жеңил элек болчу. Ошондуктан Америка эки өзөктүк куралды Японияга каршы колдонот. Ал жарылуучу заттын айынан дээрлик 166 миңге чейин адам каза болуп, муну уккан каарманыбыз мен эмненин үстүнөн иштеп жатам деп катуу ойго чөмүлө баштайт. Анткени мындай куралы бар өлкө экинчи өлкөнүн үстүнөн үстөмдүк кылып, дүйнө дагы бир коркунучтун үстүнө кептелип жаткандыгы толук эле анык болду. Анткени Англия буга чейин Советтер Союзу менен шериктештик кызматта болгондугу менен, өзөктүк куралды ойлоп табууда маалыматтарды бөлүшпөй коет. У меня есть кое-что для тебя. Ошондуктан каарманыбыз буга чейин Леонун айткан сөздөрүнүн үстүнөн өтө көп ойлонуп, акыры аягы Соняга коңгуроо кылат. Биз ушул жерде Соня дагы Лео дагы КГБнын жашыруун тыңчылар экендигин билебиз. Көрсө алар өмүрүн Англияда өткөрүшүп, Советтер Союзуна керектүү маалыматтарды жеткирип турушат экен. Бул жолу Элизабет макул болуп, буга чейин Лео айткан маалыматтардын бардыгын Соняга жеткирип, керектүү чийимдерди сүрөткө тартып, кагаздардын көчүрмөлөрүн алып чыгып бере баштайт. Ошентип арадан көп убакыт өтүп, бул убакта Соня төрөп кыздуу болуп калган болчу. Бир күн эле каарманыбыздын ишканасында чогулуш болуп, ишкананын жетекчиси Макс маалымат жеткирип, биз буга чейин Канадада иштешип жүргөн окумуштуу Питер Кирл кармалыптыр. Анткени ал ишканасындагы маалыматтарды КГБга жеткирип турчу экен. Ошондуктан эми бизде дагы текшерүү күчөйт десе, Элизабет ойлоно түштү. Анткени ошол замат эле алардын кеңсесине атайын багыттагы тыңчылар келип текшере башташып, Элизабет буга чейин маалыматтарды сүрөткө тартып жүргөн фотоаппаратын кайда бекитишин билбей калат. Ошол мезгилде гана каарманыбыздын оюна этек кири келгенде колдонуучу канаты бар кан соргучтардын арасына бекитип коюуну чечет. Анткени тинтип жаткан тыңчылар ал буюмун ачып текшеришмек дагы эмес. Анда Элизабеттин ою туура чыгып, тыңчылар анын баштыгын текшерип жатып, чындап эле ал буюмун карашкан жок. Простите, мисс. Ошентип каарманыбыз Советтер Союзуна маалыматтарды жеткире баштагандан кийин Лео менен дагы мамилеси оңолуп, Лео Элизабетке сен эмнеге мурда каршы болуп жүрүп, эми макулдугуңду бердиң? Бул нерсеге эмне түрткү болду десе, Элизабет жооп берип, мен дүйнөдө тынчтык жана тең салмактуулук болушун каалаймын. Ошондуктан бул курал пайда боло турган болсо, бардык өлкөнүн колунда болуш керек. Антпесе бири экинчисине үстөмдүк кыла баштайт экен, мага бул нерсе жаккан жок. Максатым ошол эле деп оюн толугу менен түшүндүрөт. Бирок бул окуялардан көп өтпөй эле каарманыбыз Лео менен байланышайын десе, ал такыр эле байланышка чыкпай, Элизабет акыр аягы эмне болду экен деп Леонун үйүнө барат.
Бирок Элизабет Леону үйүндө асылып турган абалда өлүк денесин таап, андан соң Соня менен дагы такыр байланышка чыга албай анын үйүнө барып, Сонянын дагы үйү чачылып, бирок үйүнөн эч кимди таба алган жок. Сыягы КГБ өзүнө жетиштүү маалыматтарды алгандан кийин артын тазалай баштаган окшойт. Көрсө бул убакта Советтер Союзу өзөктүк куралды толугу менен иштеп чыгып, Элизабет жумушуна келсе кеңсесинде ызы чуу башталгандыгын көрөт. Анткени ал жерге атайын багыттагы тыңчылар келип ишкана башчысы Макс Дэвисти камаганга киришиптир. Анткени алар Советтер Союзуна чиймелердин бардыгын Макс берди деген тыянакка келишкен болот. Бул сүрөттү көрүп турган каарманыбыз көзүнө жаш алып эмне кылышын билбей, анын кылган иши үчүн жакшы көргөн адамы камалып жаткандыгын карап тургандан башка эчтеке кыла алган жок. Ты пришла. Как я могу? Бирок каарманыбыз эртеси күнү түрмөдө олтурган башчысына жолугууга барып, ал жердеги күзөтчүгө колундагы саатын берип, бизге 2 мүнөт убакыт бериңизчи, өз алдынча сүйлөшүп алалычы деп аны көндүрөт. Ошентип эки каарманыбыз жалгыз калган мезгилде гана Элизабет толугу менен чындыкты айтып берди. Муну уккан Макс башында эчтекени түшүнбөй Элизабетке катуу жини келип, бирок Макс каарманыбызды жакшы көргөндүктөн жинин токтотуп, биз бул нерсени жашыруун эле калтырышыбыз керек. Мага каршы эч кандай далил жок, ошондуктан мени соттон актап чыгарышат. Сен бул тууралуу эч кимге айтпагының, анткени мен сени жоготуп алгым келбейт. Мен бардыгына чыдаймын деп каарманыбызды кечиргендигин айтат. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле Максты чындап эле соттон актап чыгышып, Элизабет таанышы Уильям Митчелдин жардамы менен 2 документ жасатып, Макс менен биргеликте кемеге түшүп Австралияга кетип калышыптыр. Ошентип Джоан Элизабет Стэнлинин окуясы толугу менен такталып, бул тууралуу маалымат кабарчыларга чейин жетип, кабарчылар каарманыбыздын үйүнө чейин келип ар кандай суроолорду берип, кээ бирлери чыккынчы деп кыйкыра башташат. Бир мезгилде эле ал жерде баласы Ник пайда болуп, мен Элизабеттин баласымын жана жактоочусумун. Ал эмне иш кылса дагы тынчтык үчүн кылган, ошондуктан мындан кийин суроолоруңар болсо мага бергиле. Мен анын жактоочусумун деп апасынын кылган ишине буга чейин түшүнбөй жаткандыгы менен толугу менен кечирип, кандай иш болбосун апасын коргоосуна аларын түшүндүрөт. Бирок ушул мүнөттөрдө тасма аягына жетти. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча чыныгы жашоодогу Элизабеттин аты Мелита Норвит болгон. Ал 40-жылдары КГБнын тыңчысы болгондугу тууралуу өзү мойнуна алып, бирок ал улгайып калгандыктан жазага тартышкан эмес. Мелита Норвит башынан өткөн окуяларды айтып бергенден кийин 93кө чыгып каза болот. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, киндик каныбыз тамган өлкөбүзгө эч качан чыккынчылык кылбайлы.